Грециянын Пирей портунда, өлкөнүн жана башка портторунда дүйшөмбү күнү көнүкпөгөн жемжырттык кемелер токтотулган, жада калса паромдор да жүрбөйт. Бул көрүнүш бир нече күнгө созулмакчы. Грециянын Деңизчилер Федерациясы 48 сааттык нааразычылык акциясын уюштурушкан. Ал 2 ноябрь күнү эртең мененки 6-дан тарта 4 ноябрга чейин уланмакчы. Ага бийликтин жүргүзгөн катаал экономикалык саясаты себеп болгон. Жумушчулардын мындан башка аргасы калган жок. Баары биригип орой саясатка каршы турууга туура келди. Деңизчилер жумуш шарттарынын начарлап, камсыздандыруу фонддору жоюлуп жана пенсия төмөндөп кеткенин айтып нааразы. Эскерте кетсек, жай айларында Грециянын бийлиги кризисти жоюу үчүн эл аралык кредиторлор менен 86 миллиард евро өлчөмүндөгү акчалай суммага келишим түзүп жатканын маалымдашкан эле. Мындан сырткары деңизчилер 12 ноябрь күнү боло турган массалык нааразычылык митингине да катышууну пландап жатышат. Бул өлкөдө жыл башынан бери биринчи жолу болуп жаткан улуттук нааразычылык акциясы болмокчу.